Элдик курултай элдин көкөйүнө баткан көйгөйлөрдү чечүүгө жол ачкан уникалдуу аянтча болуп жаткандай. Бул жолку курултайга да калк олуттуу кадамдар менен келишкен. Ал эми биринчи элдик курултайда айтылган жалпы 3182 иштин 358 аткарылса, 2200 учурда ишке ашып жатканы кабарланды. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы биринчи элдик курултайдын резолюциясы менен 3182 бөлүмдөн турган иш-чаралар планы түзүлгөнүн, анын ичинен 68 сот укук коргоо органдарына, 1548 социалдык экономикалык, 313 жер жана 1253 чарбалык маселелерге байланыштуу болгонун айтты. Аны менен катар делегаттардан түшкөн сунуштарды өз угуп, бир да кайрылуу көз жазымда калбасына сөз берди. 2 күндүк курултайда дагы кандай маселелер көтөрүлдү? Нурзада Сыдыкова кенен токтолот. Курултай маанилүү чечимдерди кабыл алуунун учуру бүгүн элдик курултайдын 2-чи күнү дал ушул делегаттардын жарыш сөзү менен башталды. Алар негизинен Кыргызстандагы социалдык, экономикалык жана мамлекеттик улуттук маанидеги маселелерден тартып, коррупция, кылмыштуулук жана башка маселелерди көтөрүп жатышат. Акчасы жок үй бүлөнүн балдары мектептерге окуу программасынын негизинде гана чектелип калат. Буларды Өзбекстан Республикасы дамбыларды куруп, эң сонун пайдаланып, сиз жетектеген командаңыз эл үчүн чоң жумуштарды аткарып жатат. 11,5 миң халк алыска бир жерге чейин барып, өзүнүн кандайдыр бир документтик иштерин бүтүрүү үчүн ошол жака чейин барып бир көп убаракерчиликтер пайда болот да. Ошондуктан биз суранат элек Зергер айыл аймагынын статусун калтырып беришин суранабыз. Бизде кайракы жерлерди сугат кылышка мүмкүнчүлүк бар. Просто тиякта канал куруш керек. Капчыгай айылыбызда ошого биз канал курууду суранып келгенбиз. Эң главный болгон мына Араванын Оокат жолу. Бул эки районду бириктирип турат. Эки райондун карым катнашын ушул бир эле жол бар, башка жол жок. Ошону оңдоп берсе, бу эки райондо мына жашылча мөмө жемиштерди ташууга жакшы болот эле. 3200 гектар жер азыр кайрак айланып барат да. 8 айыл ошол жерден суу ичет. Ошол жерге суу сактагыч куруп берсе деген бир максат менен келдим. По поводу государственных символов, флага, герба, конституции, я думаю, что это надо, чтобы народ решал, это согласовано должно быть с народом. Каналды реконструкциялап, жаңа айыл аймагынан өткөн 400 метрге жакын туннелди кеңейтип бере турган болсо, ошол жерде суунун сыйымдуулугу көбөйүп, мен ойлойм Сарай аймагына караштуу Эркин, Коңурат айылдарына суу жетет. Биз Анжан областы Пактабат районуна чек аралашта жашайбыз. Биздин ошол келиште максат ошол жерге чек ара статусун бериш. Бул жолку элдик курултай өткөнкүсүнөн айырмаланып, конституциялык мыйзамдын негизинде өткөрүлүп жатат. Өткөрүү жобосуна ылайык кече күнү жалпы 13 делегаттан турган эсептөө курамы, андан тышкары 17 делегаттан турган улуттук кеңеш шайланып алынган. Андан сырткары 7 катчы дайындалды. Аталган 7 катчы жыл бою делегаттар тарабынан сунушталган жалпы сунуштамаларды, маселелердин аткарылышын көзөмөлдөп турушат. Былтыр ноябрда өткөн элдик курултайдын алкагында жалпы жонунан 3000ден ашуун маселе келип түшкөн. Анын жалпысы 358 чечилгени кабарланды. Бул жолку курултайда дагы бардык министрликтердин маалымат аянтчасы түзүлгөн. Делегаттар түз өздөрүнүн маселесин кайрылып жоопту алууга шарттар түзүлгөн. Ушул тапта дагы маселесин айтып олтурган биздин делегаттар бар. Саламатсызбы? Сиз азыр кайсы маселе менен кайрылып атасыз? Сунушум бар эле. Кыргыз армиясы жөнүндө. Кыргыз армиясынын аскердик фондун түзүшүбүз керек. Ал жерге өз арызы, өз калоосу менен акча салган адамдар дагы болот. Анткени Кыргыз армиясы жөнүндө эгер ошондой фонд түзүлсө, эң алгачкы мен салымымды кошкум келип турат. Анткени армиянын базасын, армиянын баягы военный частарды, заставаларды кеңейтишибиз керек. Кечетен бери курултайдын делегаттары өтө активдүүлүгүн көрсөтүп атышат. Ар бир жаран, ар бир делегат өзүнүн эле кайрылуусун бербестен ошо өзүнүн кайсы айылдан келген элдин аманатын, элдин суранычын берип кетип атат.
Бул жигит айткандай азыр эле 30тан ашык бир айылдын проблемасын катын тапшырып атат. Бул жерде жарандар берген кайрылуулардын бардыгы бирөө да көз жаздымда калбайт деп ойлойбуз. Өлкөнүн сот адилеттик иштери боюнча кеңешине өкүлдү шайлоо дал ушул элдик курултайдын алкагында өтүп жатат. Ага жалпы 9 талапкер ат салышып жатканы кабарланууда. Сот бийлигине наразычылыктар, соңку мезгилдерде укук коргоо органдарына наразычылыктар келип, булардын дагы үстүнөн бир мындай көзөмөл кыла турган кеңештин зарылдыгын, сот адилеттүүлүк кеңеши түзүлүп, курултайдын ошол делегаттарына бир мүмкүнчүлүк берип атат, өздөрүнүн катарынан ошол кеңешке бир талапкерди тандап чыгуу. Туура тандоодон ошол жана биздин канча дагы курултайдын бир салымы мамлекеттин туура жолго түшүп өнүгүүсүнө деп ойлойм. Белгилесек, экинчи элдик курултай 15-16 декабрь 2 күнгө уланды. Ага жалпы шайланган 700 делегаттын ичинен 695 катышты. Калган 5 делегат себептүү келбей калышканы кабарланды. Алардын бири Каракулча районунун Талайкуу айыл аймагынан делегат видео кайрылуу аркылуу көйгөйлүү маселесин биздин телеканалга маалымдады. Қалың жаған қардың айлан жолуыз жабық болып ачылбай қалғандығына байланыштуу мен курултайга барып катыша албай калдым. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биринчи элдик курултайда дагы Каракул Талайкуу жолун оңдотуп түзөтүп берүүңүздү элдин атынан суранган элем. Номер 26 Каракул районуна караштуу дебишканасына жаңы күчтүү кубаттуу техникалардан бөлдүртүп берсеңиздер. Тамчы деген участогубузга көчкүн эң чоң көлөмдө түшкөн жерге галерея курдуртуп берсеңиздер. Ошондо жол каттамыңыз мынча узакка жабылбай ачык болот эле. Жана туубуз жөнүндө бир эки сөз айтып коеюн. 2 күнгө созулган экинчи элдик курултайда бир топ маселелер көтөрүлүп, алардын ичинде коомчулуктун катуу талкуусуна алынып жаткан тууну өзгөртүү маселеси көтөрүлдү. Айрым делегаттар тууну өзгөртүүдө калктын пикирин эске алуу зарылдыгын белгилешти. Бул боюнча президент Садыр Жапаров да комментарий берди. Кеңеши балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4кө көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле. Азыртадан баштап. Анан эми аягына чыгайын. Буну дагы мындай деп каршы чыгып атышат. Каршы чыккандын көбү буган расход кетет деп атат. Паспорттарды алмаштырабыз деп атат. Номерлерди, анан башка жана башка жок. Эчтеке алмашылбайт, расход кетпейт. Бир тыйын расход кетпейт. Баягы Нурланбек мырза айтып калбадыбы? Спонсорлор бар, өзлөрү эле эмет койту. Аны мен айттым эле. Ошончолук эле бир 50-60 желекти мен эле зарплатамды эле алмаштырып берип коеюнчу депчи. Ошентип мен эле спонсорлук кылып берип коеюнчу, ошо мамлекеттин бир тыйынын кетирбей эле коелу деп. Курултайдын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров катышуучулар тарабынан келип түшкөн суроолорго жооп берди. Россиянын Иркутск шаарынан келген делегат Тынчтык Абдылдаев шайлоого катышпагандар тууралуу маселе көтөргөн. Ошону менен бирге өлкө башчысы кыргызстандыктарга кайрылып, шайлоого активдүү катышууга чакырды. Шайлоо участогу 100 метр жерде турган жашаган кишилер да барбай коет, мындай монитор кылып. Үйдө турат, барбайт. 20 эле мүнөтү кетет. Макул кезек күтсө бир 30 мүнөтү кетет экен. Ушунчалык кайдыгербиз, анан 5 жыл бою шайланган депутатты же шайланган президентти сөгүп жүрүп өтөбүз. Ушул туура эмес шайланды, бар шайла, өзүңдүн позицияңды билдирсең. Бул эми силердин граждандык позицияңар да. Аны менен катар президент кадр маселеси боюнча делегаттардын кайрылууларына жооп узатты. Ага Улай Чолпон Ата шаарында 250 орунга ылайыкташтырылган акылман президенттик лицей иштеп, анда учурда 75 бала билим алып жаткандыгын эске салып, анда келечектеги мыкты кадрлар даярдалып чыгарын белгиледи. Алар ушул мектепти бүткөндөн кийин 5 жыл университеттерде окуп келсе, буларды талаада таштабай, бош калтырбай, сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматтарга алып, учетту калып туруп, мамлекеттик кызматтарга алып, анан ылдыйдан өйдө карай көтөрсөк, ошондо да бир 20-30 жылдан кийин ушул кадрлар үзүрүн берет. Азыр 5-6 жылда бербейт. Кыргызстанда 10 миңге жакын бош жумуш орундары бар. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров билдирди. Бул жумуш орундары тегүү жана курулуш тармагында экенин белгиледи. Мына куруучуларды өзүңүздөр бардыгыңыздар эле жакшы билесиздер, кошуна өлкөлөрдөн келип курулушка катышып атышат. Биздин өзүбүздүкүлөр башка өлкөлөрдө жүрөт, 60-70 миң рубль алат, эми бизде деле ошондой 70 миңге берип атат мына. Куруучулар азыр 60-70 миңден эмгек акы алат. Келгиле деп атабыз, келбей атат мынакей.
Эскертсек, былтыр ноябрда биринчи элдик курултай өткөн. Анын жыйынтыгында келип түшкөн 3000ден ашуун маселенин 358 толугу менен аткарылгандыгы кабарланууда. Ал эми айрым делегаттар өткөн жылы чечилбей калган негизги маселелерди кайра сунуштап келишкен. Чечилген жок. Таптакыр чечилген жок. Ошол бойдон калды. Тоже ушул эле асфальтирование дорог, ушул эле маселе болду, трубы. Но проблема эмне болду? Эмнечен населенный маленький пункт. Акча силерге чечилбейт и берилбейт деп атат. На это давят. Былтыры дагы бир 10 километр жерге асфальт басылып, ошол Садыр Жапаровдун президенттин тапшырмасы менен ошол жолду дагы бир этап менен быйылкы 24-жылга bir 30-40 kilometreden kılıp bir 2 yılda asfalt kılıp verse dele jakşı olmak. Анан эми негизинен ошол маселелер чечилип атат. Былтыркы курултайда айтылган маселелер чечилип атат. Белгилесек, Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда экинчи элдик курултай өттү. Ага өлкөнүн бардык облустарынан жана аймактарынан 700 делегат, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана өлкөнүн мамлекеттик органдарынын жетекчилери катышты. Иш-чара 2 күнгө созулуп, жыйынтыгы боюнча экинчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынды. Эскертсек, биринчи элдик курултай 2022 жылдын 25-26 ноябрында өткөн. Анда өлкө аймагынан келген 1000дей делегат катышкан. Нурзада Сыдыкова, Аскат Касымбеков, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.